акыл эс тарткан мезгилден ушул нерсеге кызыгып окуган эмесмин. Биз негизи чоң атабыз кичине уста болгон, анан ошонун акелерим ошонун жолун жолдоп, анан ошолордун кылганын көрүп жүрүп бул нерсе мага дагы өткөн экен. Ошо мезгилден баштап эле сүрөт тартып, жыгачтардан, тамырлардан бир нерселерди окшотуп жүрүп, азыр эми ушул нерселерди жасайм. Анан мынантип күйгүзүп жыгачтарга тартамын. Бул нерседен алып барып сыйлык алып жүрдүлөр. Мен өзүм негизи айттым го, ден соолугума байланыштуу өзүм барып такай катышпай, келгендерге берип эле өзүм калып эле эме кылып жүрдүм. Мына бул малдын жаагы, бул сөөк да эме. Малдын астыңкы жаагы. Анан ушуну бүркүт кылып жасаганмын да. Бир көп нерсе, бул асты жыгач, таш, сөөк. Бул дагы жыгач да, мисалы. Ушул нерселерден жасайм. Анан мынага окшогон эмелерден мүйүз, бул уйдун мүйүзү. Ушуларды мынантип балык кылып, колума кирген нерсени бир нерсеге окшотуп жасашка аракет кылам. Мен өзүм кызыгам. Бул нерседен өзүм бир рахат алам да, жасап бүтүрсөм мындай жеңилдеп, өзүмдү бир башкача сезип калам. Бул болсо жерден казылып алынган эме, тамыр. Тамыр эме ар кандай жакка өсөт да тамыр. Ар кайсы жакка өскөн тамырларды карап окшотуп, анан кичине бир жерин окшотуп алып, анан калган жерин өзүм аракет кылып оюп ушуларды жасайм. Чоң жерден казылып алынган тамыр, чоңураак тамырды жарып эме кылганмын. Мисалы мына эки канаты окшош болуп турбайбы? Ушул эки жыгачты ажыратып, ортодон жарып, анан эки канат кылып ушул бир эле эмеден жасаганмын. Бул жагы дагы тамыр, кадимкидей эле тамыр. Бизде жылгын деген эме бар, ошол жасалган. Ушу булар бүт тамыр. Жердин астынан чыккан эмелер. Себеби жердин астындагы жыгачтар жумшак болот. Жем үстүдө турган күнгө катып калат дагы. Бизге мына жердин астындагы жыгачтар жумшак болот дагы. Жасаганга дагы жеңил болот. Карандаш менен элесини түшүрбөй эле сразу эле мына менен баштаганда эле ушу менен күйгүзүп тарта берем. Мисалы мына жерге арча тарта турган болсом, ушинтип эле сразу баштайм да мен. Тартып баштаганда ушул актай эмени коюп баштаганда эле ушул сүрөт түшөт да мен көз элесиме. Ушул түшөт ушул немеге. Анан ошентип эле тартып кете берем. Мисалы азыр билбейм, мурда болуп жүргөн чөмүч, кашык, ушуга окшогон нерселерди жыгачтан жасап берип, жайлоого чыкканда курут кайнатканга чөмүч, анан жанагындай чыныга окшогон эмелерди жасап берип, азыр жалган айтпасам, айылда көп эле биздин менин чоң атам жасап берген, акелерим жасап берген буюмдар көп. Бул менин ишим деп билиш керек да муну. Анан ушу кылган нерсеңди бирөө бааласа. Мисалы мен мынаны жасап койсом, тартып койсом, ушуну бизде ачыгын айтканда бизде ушул жакшы болуптур, бир молодец, сен жакшы кылыпсың ушуну деген киши аз да бизде, баалабайбыз. Мисалы мына быйыл коен жылыга карата тартылган бул нерседен көп тартам да мен. Коен жылы деп садиктерге, мугалимдерге,
колдонула турган нерсе булар. Биз муну баалабайбыз да. Мисалы элдин арасында көмүскөдө жаткан таланттуулар көп. Кол өнөрчүлүккө şu мамлекет тарабынан же биздин жергиликтүү бийлик тарабынан бир колдоо көрсөтсө жакшы болот деген ойдомун да. Жаздын күнү күн жылууда чыгып алып, ушуга окшогон нерселер жасайм, заказ болсо. Айыл жергесинде кээде бул нерсеге кызыккандар бар. Бул анан ичинен темирлерди сварка кылып, каркасын жасап алам. Анан сыртынан ушинтип цемент менен жасалган бул. Анан күн сууп кеткениге байланыштуу азыр токтоп калды бул. Сапатын жоготот. Күн суукта жасасаң болбой калат. Эрте жаз келгенде кайра түшүп калышы мүмкүн. Ошого бул ушул эми башталышы да бул. Ошо каркасын сыртынан бир аз эме берилген. Эртең күн жылыган мезгилде Кудай кааласа муну да аягына чыгарабыз деген ойдомун.